2022 жылы Кыргыз Республикасынын демилгелери боюнча бир катар оң чечимдер кабыл алынды. Биринчи, Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин 2022 жылдын июнь айында Минск шаарында өткөн отурумунун жүрүшүндө Россия Федерациясы жана Беларусь Республикасынын ташып кирүү бажы алымдарынын суммасын чегерүү жана бөлүштүрүү боюнча өз ара милдеттенмелерди эсептөөнү кайра баштоо маселеси чечилди. Бул Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бюджетине 2022 жылдын февралынан тартып 3,5 миллиард сом суммасында тоңдурулган бажы алымдарынын түшүүсүн камсыз кылды. Экинчи, ЕАЭП жөнүндө келишимге ЕАЭП мүчө мамлекеттеринде жүргөн Кыргыз Республикасынын жарандарына ушул мүчө мамлекеттин чегинен тышкары чыкпастан кирүү максаттарын өзгөртүүгө мүмкүндүк берүүчү өзгөртүүлөр киргизилди. Үчүнчү, бирлик өлкөлөрүндө окумуштуулук даражалар жөнүндө документтерди өз ара таануу жөнүндө макулдашууга кол коюлду. Төртүнчү, Кыргыз Республикасына үчүнчү өлкөлөрдөн кантты жана иштетилбеген кантты ташып келүүгө карата тарифтик жеңилдиктерди колдонуу мөөнөтү 2022 жылдын 31 августунан 31 октябрына чейин узартылды. Муну менен кантты импорттоочулар жана өндүрүүчүлөр канттын тартыштыгынын шартында толук көлөмдө 105 000 тонна тарифтик квотаны пайдалануу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушту. Бешинчи, электромобилдерди ташып келүүгө карата тарифтик жеңилдик белгиленди. Натыйжада Кыргыз Республикасы 2022 жылы 5 000, 2023 жылы 10 000 даана электромобилдерди үчүнчү өлкөлөрдөн алымсыз ташып келүүгө мүмкүнчүлүгүнө ээ болду. Алтынчы, Евразия экономикалык форумунун жыйынтыгы боюнча Евразия экономикалык комиссиясынын эгидасы астында 2022 жылдын 25 майында Евразия тармактык университети түзүлгөн. Алдыңкы жогорку окуу жайлардын ректорлору тармактык университетти түзүү боюнча өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандумга кол коюшту. Азыркы учурда меморандумга бардык мүчө мамлекеттердин ичинен 19 жогорку окуу жай кошулду. Жетинчи, бажы бирлигинин дөңгөлөктүү транспорт каражаттарынын коопсуздугу жөнүндө техникалык регламентине атамекендик автомобиль куруу субъекттери мүчө мамлекеттердин аймагында жайгашкан сыноо лабораторияларына транспорт каражаттарын жөнөтпөстөн транспорт каражаттарынын тибин жактыруунун алуунун жөнөкөйлөштүрүлгөн жол жобосун караган өзгөртүүлөр киргизилди. Сегизинчи, туруксуз тышкы конъюнктурага шарттарында бирликтин ички рыногунун биримдигин сактоо жана аны керектүү товарлар менен толтуруу максатында өтө сезимтал азык-түлүк жана азык-түлүк эмес товарлар, муудай жана меслин, арпа, жүгөрү, күн карама уруктары, кант, күн карама майы, регенерациялануучу кагаз, ошондой эле кара металлдардын калдыктары жана сыныктары. Булар боюнча индикативдик баланстар бекитилди. Бирликтин мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндөгү актыларына өзгөртүүлөр киргизилди. Алар атамекендик өндүрүүчүлөргө бизде Автомаш радиатор жеке ишканасы мүчө мамлекеттердин ишканаларына өз продукцияларын тоскоолдуксуз жеткирүүгө мүмкүндүк берди. Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясынын жана Казакстан Республикасынын өз ара соодалашуу навигациялык пломбаларды колдонуу боюнча пилоттук долбоорду жүргүзүү жөнүндө тескеме кабыл алынды. Ал өз ара соодалашууда товарлардын жүгүртүлүшүнүн мыйзамдуулугун жана товарлардын эркин жүрүшүн камсыз кылууга мүмкүндүк берет. Бул биз үчүн дагы оңой турган жок. Бир нече жолу ушу кеңештерге да киргизип атып, биз Россия жана Казак мамлекетинин макулдугун алдык. Бул транзиттик товарларды ташууда навигациялык пломбаларды колдонуу. Бул баякы өзүңүздөр билип атасыз, акыркы убактарда көп кээ бир мамлекеттер биздин транзиттик транспортты да текшерип, жолдон токтотуп, кандайдыр бир ыңгайсыз абалдарды түзүп атат. Бул навигациялык пломбаны киргизип алсак, бул маселе чечилет деп биз ишеничтебиз. 11-чи, мүчө мамлекеттерде катталган дары каражаттарын медициналык колдонуу үчүн мамлекеттик каттоонун жыйынтыктарын таануу боюнча чечим кабыл алынды. Демилгени ишке ашыруу Кыргыз Республикасынын аймагында жашоого маанилүү дары каражаттарын каттоону жеңилдетет. Пандемия учурунда мүчө мамлекеттердин аймагында жарандардын эркин жүрүүсүн камсыз кылуу максатында COVID-19 каршы эмдөө жөнүндө сертификаттарды өз ара таануу жөнүндө чечим кабыл алынды.